Түз эфирде хабар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Алгач негизги окуяларга токтолобуз. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу айрым маданий мекемелер карантинге алынып, массалык иш-чараларды өткөрүүнү токтотту. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азамат Дыйканбаев ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалды. Бирок ал айыптоолорго макул болбой турат. Бишкек маркумду акыркы сапарга узатуу кызматы ишканасындагы туруктуу коррупциялык схема аныктады. Алар мүрзө жайды соодалап жүрүшкөн. Борбордук шайлоо комиссиясы 115 шайлоо өкмөттүн башчыларын шайлоону бекитти. Мындан сырткары бир топ шаардын мэрлери да шайланат. Аткарбоого же болбосо өзүм билендик кылган учурлар болуп жүргөндөрүн байкап жүрөбүз да. Субаналиев суудан кургак чыккысы келеби? Аны Баткен окуясы үчүн жоопко тартылуусун талап кылышат. Күнүгө информация алып туруш керек. Ошол ыйгарым укукту. Анан тикеден тикке ошол президентке чалганга мунун мүмкүнчүлүгү бар болчу. Өлкөдө акыркы бир сутка ичинде коронавирус илдети 361 адамдан табылып, 4 бейтап каза болду. Илдеттен каза болгондордун саны бүгүнкү күнгө карата 1729га жетти. Илдеттен көбү Борбор калаада катталып жатканына карабай, Бишкек шаарында акыркы коңгуроо салтанаты өтөт деген маалыматтар тараган. Бирок Билим берүү министрлиги 25 май акыркы коңгуроого карата иш-чаралар өткөрүлбөйт деп чечим чыгарган. Теманы кабарчыбыз Нуржан Султанбекова улантат. Күндөн күнгө Борбор калаада коронавирус илдети көп катталууда. Бишкек шаарында 193 адам илдетке кабылып, Бишкек шаарында жана Чүй облусунда 4 адам каза болду. Мындан улам Кыргызстандын бардык мектептеринде быйыл акыркы коңгуроо майрамы онлайн форматта өтмөй болду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин мектеп жана мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын өкүлү Айнура Кусейинова билдирди. Ал Бишкекте 11-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн акыркы коңгуроо мектепте кадимки тартипте өтөөрү тууралуу чечим жокко чыгарылганын белгиледи. Талкуулагандан кийин онлайн өткөрүү тууралуу чечим кабыл алынды. Себеби Бишкек азыр кызыл зонада. Азыр көп адам катышкан иш-чараларга тыюу салынды. Андыктан онлайн гана форматта болот. Азыр республиканын бардык аймактары даярданып жатышат. Ар бир облус өзүнүн куттуктоосун видео түрүндө даярдайт. Ал мамлекеттик телеканалдар аркылуу көрсөтүлөт. Буга чейин окуучулар арасында илдет чыгып, Бишкек шаарындагы 14 мектеп жана 25 класс карантинге жабылган. Мындан улам Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору массалык чогулууларга тыюу салып, рейдтерди жүргүзүүдө. Массовый мероприятиялар боюнча айтсам, ал мэриянын 74-чү токтому бар. Ошол жерде айтылган, эл көп чогулган иш-чараларды токтотуу айтылган. Ошол токтомдун негизинде бул иш аткарылыш керек. Шаардын ар бир уюмдары сөзсүз түрдө аткарууга тийиш. Акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын мектептерден кадимки шартта өткөрбөөгө тапшырма беришкен. Эгер Бишкек шаарында чыгарылган буйрукка карабай иш-чара өткөрүлсө, мыйзам бузуу болуп саналат, дейт Билим берүү министрлиги. Билим берүү министрлиги тарабынан республикадагы эпидемиологиялык кырдаал жакшырганга чейин массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынганына байланыштуу 25 майга карата салтанаттуу иш-чаралар онлайн форматта өткөрүлөт деп чечим чыгарган. Социалдык тармактарда Бишкек шаарында акыркы коңгуроо майрамы кадимки режимде өтөт деген маалыматтар тарап жатат. Ал эми Бишкек шаарында оору көп катталып жатат. Иш-чара өткөрүү мыйзамга ылайык мыйзам бузуу болуп саналат. Буйрук чыккандан кийин эч кандай массалык чогулуулар өткөрүлбөшү керек. Мектептен тышкары кафе, ресторандарда дагы бүтүрүү кечелери өткөрүлбөшү керек. Учурда жалпы республикада 2288 мектептин 277си онлайн форматта окуу тартибин улантып жатат. Быйылкы жылы 11-класстын бүтүрүүчүлөрүнүн саны 61 миңден ашуун. Нуржан Султанбекова, Өзгүн Жороев, 7-канал, Бишкек. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу айрым маданий мекемелер карантинге алынып, массалык иш-чараларды өткөрүүнү токтотту. Абдылас Малдыбаев атындагы Академиялык опера жана балет театры, Муса Жаңгазиев атындагы Курчак театры, Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театры баштаган маданий мекемелер убактылуу жабылды. Алыкул Осмонов атындагы Улуттук китепкана эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 14 майдан баштап онлайн иштөө кызматына өттү. Токтоболот Абдымомунов атындагы Улуттук драма театрда
оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткандыктан көрөрмандарга эшигин ача элек. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы, Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театры, Касымалы Баялинов атындагы Республикалык балдар жана өспүрүмдөр китепканасы жана Борбор каланын музейлери мурдагыдай эле эпидемиологиялык стандарттарга ылайык ишин улантууда. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев ири өлчөмдүү пара талап кылууга шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн атайын кызматтын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Дыйканбаев коопсуз шаар долбоорун ишке ашырып жаткан чет өлкөлүк компаниядан келишимдин мөөнөтүн узартуу маселесин оңунан чечип берүү үчүн пара талап кылган деп шектелүүдө. Ага каршы арызды чет өлкөлүк компаниянын өкүлү жазып, сотко чейинки териштирүү башталган. Жазы кодексинин 326-беренеси пара талап кылуунун негизинде кармалган жетекчинин бөгөт чарасы Бишкектин 1 райондук сотунда аныкталат. 35 жаштагы Дыйканбаев министрлик кызматка 2 апта мурда дайындалган. Ага чейин ал байланыш боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган. 2020-жылдын ноябрында Кыргызстандагы Жарандык көзөмөл комитети уюму аталган агенттиктин жетекчилигин байланыш операторлорунан радио жыштыктарды тартып алып, аймактардагы миңдеген абоненттерди интернетсиз калтырышы ыктымал деген доомат койгон. Дыйканбаев аны четке каккан. Улуттук коопсуздук комитети Бишкекте маркумду акыркы сапарга узатуу ишканасындагы туруктуу коррупциялык схеманы аныктады. Кызматкерлер маркумду көмүү иш-чараларында аларды башка көрүстөндөргө коюлган деп каттоодон өткөрүп, документтерди жасалмалап жүрүшкөн. Шаардык мэрия жыл башында эле ал жака сөөк коюуга тыюу салып жапкан. Бирок ага карабай бул көрүстөнгө жашыруун ээлик кылган жергиликтүү мафиялык топтун түрк улутундагы өкүлдөрү долларлап соодалап жүрүшкөн. Предка карабай азыр түнкүсүн эрте менен эрте элдер мажбур болуп ошогочу чоң акча төлөшүп, белгисиз адамдардын аркасы менен ушакка жашыруун түрдө коюшуп атат. Көрүстөндөгү көп сырды билген бул адам бир топ маалыматтарды бизге айтып бергени менен өзүн экрандан ачык көрсөтпөөнү, аты жөнүн атабоону суранып, бул жайга жашыруун ээлик кылгандардан кооптонуп, өмүрү коркунучка кептелерин билдирди. Основном берге коюп аткан эле жанагы колунда акчасы барлар, анан мэрде экинчи жерлери бар, ушулар коюшуп атат да. Түштүк батыш көрүстөнүндөгү көптөн бери келаткан ири коррупциялык иш азыр деле уланып жатыптыр. Болгондо да кылмыш иштерин көрүстөн мурун ачык маалында эмес, тыюу салынып жабылган учурда да болбой түн ичинде жасап жатышат. Ар кандай баада өтө мындай адамдын төбө чачы тик тургузган маалыматтар келет бизге. Ошол себептен булар менен каршы күрөшүп, ошону жаап салганбыз. Бизде ошол жергиликтүү тургундар баягы азыр дагы место бар экен, ушул жерде орун бар экен деп баягы элдин арасында туура эмес маалыматтарды берип аткан дагы ошол кызыктар тараптар болуп атат да. Бишкек шаардык мэриясынын көрүстөндү жабуу боюнча токтому ушул жылдын январь айында чыккан. Бул жай 1973-жылы ачылып, ага мыйзамдуу түрдө 69 гектар бөлүнүп берилген. Ошондон бери маркумдар көмүлүп отуруп, аянты азыр 700 гектарга чейин кеңейип кеткен. Азыркы учурда да бул көрүстөнгө сөөк коюлуусу уланууда. Жаңы коюлган маркумга Куран окуу үчүн келип жаткандарына да күбө болдук. Ал эми тирүү кезинде жакынынын жанына кой деген керезин аткарам деп уул кыздары чуркашат. Андыктан көрүстөндөн көп акча таап жаткан көпөстөргө 1000-ден 5000 долларга чейин аргасыздан пара беришип, зыйнатын кылып жатышат. Дали номер администрации этого кладбища, номер Алихана. И мы позвонили ему. Он сказал, да, можем похоронить, но назвал баснословную большую сумму. Эта сумма оказалась $2000, но мы сторговались на $1200. И пришлось похоронить на этом кладбище, когда я через 2 дня нашла эту сумму. Я почему скрываю себя? Я боюсь. Они в основном на лицо все турки. В морге все они тоже. Я когда пришла в морг, они все меня окучивали. И все привели, дали номера и здесь похоронили. Предлагали северное кладбище, Гроздь. Но когда поняли, что я хочу здесь именно похоронить, на том месте, где было
наше место, они сказали сумму. Ну, пришлось исполнить последнее желание бабушки. Көрүстөн Бишкек шаардык маркумдарды акыркы сапарга узатуу кызматына карайт. Ишкананын жеке кызматкерлери маркумду көмүү иш-чараларында аларды башка көрүстөндөргө коюлган деп каттоодон өткөрүп, расмий документтерди жасалма жол менен түштүк батыш көрүстөнүнө көмүүгө 5000 АКШ долларына чейин акча каражаттарын сый акы катары алып жүрүшкөн. Азыркы учурда УКМК тарабынан мыйзамсыз иштерге катышкан кызматкерлерди аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. 2021 жылдын 18 майында УКМК сотко чейинки өндүрүштүк материалдардын алкагында маркумдун сөөгүн чоң арык айылындагы консервацияланган көрүстөнгө коюу үчүн 40 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып жаткан жеринен Бишкек шаардык мэриясынын Бишкек маркумду акыркы сапарга узатуу кызматынын кызматкери кармалды. Кармалган аттуу жаран убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда УКМК тарабынан мындан ары мыйзамсыз иштерге катышкан кызматкерлерин аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Тергөө иштери жүрүп жатат. Эске салсак, бекер жер тилкелеринин жоктугунан 2021 жылдын 1 январынан тартып түштүк батыш көрүстөнү жабылды. Негизи көрүстөндө маркумдардын сөөгүн коюуда жер бекер берилет. Көр казуу кызматына мусулмандарга 7500 сом, ал эми христиандарга 5500 сом акы алынат. Мындан башка да пара талап кылуу мүмкүн эмес. Биз кайрылганыбызда кызматтын мурунку жетекчилиги алмашканын билдиришти. Көлөмү чоң көрүстөнгө бир эле кароолчуну коюп, ал айланып карагыча бери жагына жашыруун келип кылмыш иштери жасалууда. Түштүк батыш көрүстөнүндөгү ири коррупциялык схеманы буга чейин Азаттыктын журналисти маркум Улан Эгизбаев өз материалдарында ачып берген. Далилдөө болуп жатса да, андан соң укук коргоо органдары бул коррупциялык иштин бетин ачып, күнөөлүүлөрдү жазалаган жок. Азыркыга чейин адамдарды ыйлатып, жок жерден тиешеси жок кылмыштуу мафия сом колдонгон элден долларлап акча алып келет. Элдин берген акчалары же мамлекетке, же мекемеге түшпөйт. Бул жерде кара паранын ээлери байып жатат. Жарык дүйнө менен коштошкондор караңгы көргө топуракка акча төлөп, жакындары чоң чыгымдар менен жайгаштырууда. Муну билген тиешелүү органдар бөгөт коюп, жоопко тартуунун ордуна сырттан карап, керек болсо алардын алган акчаларына ортоктош болууда. Бул иш боюнча учурда УКМК бир кызматкерди кармаганын билдирди. Эми анын артынан коррупциялык кылмышка катыштыгы барлар кармалып, күнөөлүүлөр жазаланып, бул иштер түп тамырдан бери жоюлуп, чекит коюлабы деген суроо турат. Клара Кудайбергенова, Адилет Чокоев, 7-канал, Бишкек. Баткен облусунда кандуу каргашанын алдын алганда адам өмүрү кыйылып, жергиликтүү тургундар үй жайсыз калмак эмес деген наразычылыктар күч болууда. Ал арада Баткенде губернаторлук кызматты аркалаган Өмүрбек Субаналиев тажик тараптан кол салуу болорун билбегенин айтууда. Ошондой эле Баткендеги окуянын жүз беришине өзүн күнөөсүз деп, буга бийлик жоопкерчиликтүү болуш керек деген. Субаналиевдин минтип актанган ойлоруна көпчүлүк наразычылыгын билдирүүдө. Баткен облусунда болгон каргашанын чыгып кетишин алдын алганда 36 адамдын каны төгүлбөй, жүздөгөн үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыкмак эмес деп көпчүлүк өкүнүү менен айтышат. Тажик аскерлери Кыргызстанга кол салаардан мурда чек ара тилкелеринде окоп казып даярданып жатышканын жергиликтүү тургундар облустук бийликке кулак кагыш кылышкан. Бирок жергиликтүү аткаминерлер былк этпестен тажик тараптын жоругун көңүл сыртында калтырышкан. Баткенде болгон жаңжал учурунда облусту Өмүрбек Субаналиев башкарып турган. Ал массалык маалымат каражаттарынын бирине маек куруп, согуш болуп кетээрин эч ким билген эмес. Көпчүлүгү жалган айтып жатат деген оюн билдирди. Жаңжал чоң чыгып кетет деген информация жок болчу. Көбү жөнүнө жалган айтып атат. Билчүбүз дегенде деп. Анткени жанагы окопторду казып атканда, биз алардын баарын сүрөткө тартып, биз өзүбүз таратканбыз. Бул иштин болоруну мен 1,5 май мурун сезгенмин. Себеби Тажикстанга түшкөнмүн. Тажиктар мени отвечать этип апарып алып келе, запчастка бардым эле. Келе жатсам, мына жерде базары бар. Мурда гараж болчу эле. Ана ошонун ичи жык техника экен. Бурона техника, ушул боевой техникаларда танктар турат а жерде. БТРлер турат, баары турат. Ошону тишим арасында сактап, элге айтсаң дароо провокация деп мени камап салмакта булар. Ошону айтпай, анан Өмүрбек Субаналиевка деп 7 дубандан балдарды чакырып, ошолор менен чогулуп,
Барыбыз, барсак бизди прием кылган жок. Ушул өлүмдү болтурбай кыла турган мүмкүнчүлүк бар эле да. Бул ушунча жигит өлүп калбаш керек эле жөн эле. Мына айтта мына көлдүн боюда блокпосту коюп туруп мына качып кеткен Субаналиев деген сөлөкөт буга губернатор. Ошол жерге бир пост коюп койсо, ошол жерден барып машиналар өтө албай кайта келет эле. Ошо балдар бардыгы. Өлбөйт эле ушулар бардыгы. Бул не кылып отурган бу жерде? Губернатор эмне иш кылып отурду? УВД, МВДлар не кылып отурду шетте ошо? Ошону тосуп кое албаган. Бүт бардын өткөзүп берди, ошо барып өлүп алды. Баткен облусунда коңшу Тажикстан менен чек ара чыры көп кайталанып турат. Андыктан атайын кызматта мурда иштеген генерал Субаналиевдин тажиктердин жаңжал чыгаарын билген эмеспиз деп айтып отурганы анын шалаакылыгы катары сыпатталууда. Элдер айтып аткандайын алууш керек, кантип жөнөкөй жарандар мына чүйдө жүргөндөр угуп атат. Ошол жакта окоп касып, мурдуна даяр болуп аткан информация эгерде сен ошол жерден чалгындоолор менен күнүгө керек болсо жума сайын 3 чогултуп ошол чек аранын кырында тургандан кийин бул маселени биринчи эле максатты, биринчи эле тапшырма ошо чек арадан башташ керек болчу. Күнүгө информация алып туруш керек. Ошол ыйгарым укукту. Анан тикеден тике ошол президентке чалганга муну мүмкүнчүлүгү бар болчу. Анан билип туруп билбейм деген бул туура эмес. Эч качан анткени анын күнөөсү бар. Өмүрбек Субаналиев өз сөзүндө жаңжалды алдын алууга аракет кылып, оор кырдаалдан чыгып кетүүнүн аргасын тапканын айтууда. Баткендеги кандуу жаңжалга Субаналиев өзүн күнөөлүү деп санабайт. Бул окуянын жүз беришине бийлик күнөөлүү деп айып коюуда. Негизи мен күнөөлүүмүн деп айта албайм, анткени мен именно до конца согуш болбосун деп турдум. Негизи буга бийлик күнөөлүү болот да. Анткени Эки тараптын тең эле бийлиги, анткени мындай тыгыз иштейли, кошуна, достук деген темалардын баарын унутуп коюшту да. Субаналиев кыргыз-тажик жаңжалында өзүн күнөөсүз ак карга катары көрсөтүп жатышын коомчулук кескин сынга алып, күнөөнүн баардыгын бийликке оодарып коймой адаты ал үчүн көнүмүш болуп калган деген сындар жаңырат. Эске салсак, Субаналиев 2010 жылы Ош окуясында күч түзүмдөрүн тескеп, жаңжалды аягына чейин баспай туруп, кызматын тыштап кийин бийликти айыптап чыккан. Бийликти жанагынтип түртө салганы айтып атам го. Бул көнүп калган ошого. Бүлүнгөндөн бүлдүргө алыпчы. Мунун ордунда болсом, өзүн атып коет болчу. 36 кишинин мындай чест болсочу, ошондо биз буга Баатыр деген наам бермекпиз, мындайчы. Ай деп мынтип турмакпыз да. Анан жок дегенде унчукпай отурбайбы азырчы. Мынтип карттын, жаранын картын сыйрбайчы. Анан мунун максаты ачык айтайын. Камчы Ташиевди күнөөлөш. Күнөөнү бүркөө мынтипчи. Садыр Жапаровду күнөөлөш. Монтипчи. Чындай келгенде өзү күнөөлүү биринчи. Өзү күнөөлүү. Өзүн жокко тартыш керек. Ал арада Баткендеги болгон 36 адамдын өмүрүнүн кыйылышы боюнча тийиштүү аткаминерлер жоопкерчиликке тартылыш керектиги айтылууда. Өмүрбек Субаналиев биринчилерден болуп жоопкерчиликке тартылбаса, карапайым калктын көксөөсү суубай тургандай өңүт калтырат. Биринчи жана 36 адамдын өмүрүн өтүп кетишине, жанагыдай окуян болуп кетишине алдын ала билбегендиги үчүн бул Субаналиев жоопко тартылыш керек. Сот жообуна тартылыш керек. Муну көп чоёктотпош керек. Болду. Чапкан сайын көз чыкпайт. Коом дагы, эл дагы ушул окшоондун баасын бериш керек. Субаналиев Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү болуп, быйылкы жылдын 15 февралында дайындалган. Аны менен катар Лейлек, Баткен райондорунун акимдери кызматтан кетишти. Ал Баткен облусун жетектегенге чейин ички иштер министри, Нарын облусунун губернатору, Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Сапар Акунбеков, Асхат Ибраимов, 7 канал, Бишкек. Баткен облусуна өзгөчө статус берүү тууралуу мыйзам коомчулуктан сунуш пикирлерди күтөт. Долбоор биринчи окууда каралып, депутаттар анда чейкилик бар экенин айтышкан. Мындан улам коомдук талкууда башкаларды дагы активдүү талкуулоого чакырып, мыйзам долбоорун кагаз жүзүндө калып кетпей тургандай кылып иштеп чыгуу керектиги белгиленди. Өзгөчө макам берүүнү тармактык комитет колдоп берди. Бирок каржы булагы аткаруучу иштердин конкреттүү тизмеси жоктугунан сынга кабылды. Буга чейин Баткен облусунун тургундары чек ара чыры чыкканда гана көңүл бурулуп, калган учурда унутта калышаарын, аймакта чечилбеген көйгөйлөр көп экенин белгилешкен. Алар мурда чек ара аймагындагы айыл деген статус берилип, электр жарыгына төлөмдөн бошотуу сыяктуу жеңилдиктер болот деген убадалар айтылып, бирок ишке ашпай жүргөнүн эске салышкан.
жаштардын бардыгы пособие чыгарып берсе, мен өзүм пенсионерим көбөйтүп берсе жакшы болот эди. Менин тилегим мына ушу бизди ошо этте канчалык немелер президенттер жакшы караса, ошондо элдер кызыгып отурат да. Мына 25 жылдан ашык отурабыз мына ошо жерде. Уже 30 жылдан болуп калды биздин келгенибизге. Биринчи кегенде бизде 10 жылсыз суубуз болгон эмес. Ошолорго чыдап мына энди суубуз чыкты. Бул жолу мыйзам түрүндө ишке ашууда. Жогорку кеңеште Баткен облусуна өзгөчө макам берүү мыйзам долбоору талкууланып жатат. Ал ишке ашса, Баткенде кандай өзгөрүүлөр болот жана кайсы иштер аткарылышы керектигин талдап, айрымдарына токтолобуз. Сунушталган мыйзам долбоору боюнча төмөнкүлөр каралган. Министрлер кабинетинин Баткен облусундагы өкүлү, башкача айтканда губернаторунун укуктарын күчтөндүрүү, жеңилдетилген каржылоо механизми, облусту өнүктүрүүнүн бюджетин уюштуруунун өзгөчө тартиби, өкмөт тарабынан мамлекеттик кепилдиктерди караган өзгөчө салык режимин жана өзгөчө инвестициялык режимди киргизүү, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууну ишке ашыруунун өзгөчө режими, Баткен облусунун калкына мамлекеттик жана муниципалдык тейлөө көрсөтүү боюнча өзгөчө жеңилдетилген режим, 2022 жылдан тарта жалпы билим берүү уюмдарынын жана маданият объектилеринин имараттарын кармап турууга, коммуналдык тейлөө жана чыгымдарды жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өткөрүп берүү. Мыйзам биринчи окууда бир топ сын пикирлер менен колдоо тапты. Депутаттар өкмөт тарабынан сунушталган долбоорду өздөрүнө алып, үстүнөн иштеп чыгуу керектигин белгилешти. Өзгөчө аткарылчу иштердин жана каржы булагы конкреттүү көрсөтүлбөгөнү чийкилик катары сындалды. Могу салык жеңилдиктер дейсиз, аякта 1,5 барып ишкана ачабы, ачпайбы бул маселе бүгүнкү кырдаалдан кийин. Бүгүнкү бат чече турган нерсе мына өкмөт, мен сиздерге айтайын, мына президенттин өкүлү болсо да сиз айтсаңыз болот. Хотя бы ошо чегара статусун алган айылдарга пособиясын берип койбойсуңарбы? Баарына. Аякта жумуш жок, хотя бы ошо пособия менен жашайт. Ошол жерде жашаган пенсионерлердин бүгүнкү күндө чечиле турган пенсиясын 2 эсе кылып койбойсуңарбы? Хотя бы Көкташ, Аксай, Максат конкреттүү бир шарттарга барышыбыз керек. Анан келип эле губернаторуңарды, бийлигиңерди күчөтүп алган менен айыптесилер элди токтото албайсыңар. Бирок 2-3 окууда так өкмөт фонд болобу, Баткен облусу боюнча мына Ысыкөлдө фонд бар. Болбосо мына өзгөчө кырдаал министрлигинде фонд бар, бюджеттик резерв. Ошондой бир конкреттүү бир программа менен келсеңиздер жакшы болот эле да. Мындан улам Баткенге өзгөчө макам берүү долбоору коомчулуктан сунуш пикирлерди күтөт. Анткени долбоор чек арадагы айыл статусундай болуп, кагаз жүзүндө калып кетпеши керектиги парламентарийлер тарабынан да айтылды. Буга чейин татынакай закон бар о развитии приграничных районов деген. Ал боюнча эмне маселе жасалды? Ал боюнча даже жолдор жасалбай келди. Жанагындай эң мындай бир курч жерлердин баарында. Инфраструктура коммуникациясынан мурун еще элдерди дагы кызыктырып алып калышыбыз керек а жерге. Эмне үлгөт беребиз? Үлгөт болуш керек а жерге. Үлгөт болбосо болбойт да. Губернаторда бардык полномочия бар керек болсо. Координация кылабыз деп коет. Координирует территориальный орган дейт да, центральный органдардын, борбордук органдардын. Ал ансыз деле ал координат этет, мыйзам жок делечи. Эмне кереги бар анда чыгылчу. Кошумчалай кетсек, аталган мыйзам долбоору президенттин тапшырмасы менен Баткен облусунун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү үчүн натыйжалуу шарттарды түзүү зарылдыгынан улам иштелип чыгууда. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош. Ош базарынын айланасында соодагерлер арасында пикир келишпестик чыкты. Анын себеби базар айланасындагы соодагерлердин мыйзамсыз соода кылып, мамлекетке салык төлөбөй, базарда башаламандык жаралып жаткандыгын сатуучулар айтышууда. Ленин райондук администрациясы базардагы башаламандык тартипке келет деп ишендирүүдө. Бирок сатуучулар Бишкек мэриясы менен милиция кызматкерлери Ош базарындагы башаламандыкты чече албай келишкендигин айтышууда. Кабарчыбыз жеринен барып соодагерлердин арыз моңун угуп келди. Ош базарында бири-бири менен урушуп жаткан соодагерлердин араздашуусу бүгүн эле чыга калган эмес. Соодагерлерди араздашууга түрткөн жагдай Ош базардын сыртында соода кылган сатуучулар мыйзамсыз соода кылып, салыкты мамлекетке төлөбөстөн жөн гана шылуундардын колуна аз акча карматып, өз билемдик менен көчө боюна чейин чыгып кетишкенин базардагы соодагерлер бир ооздон белгилешүүдө.
мына Дария деген bir аял бар, дагы bir Дила деген бар экен, анысы азыр жок экен. Дария дегендер бунул жерден полностью коюшуп өстөр, акчалап 5000ден сатыптыр. Мыйзамсыз ушу элдин мына жолду. Бул Дария деген жана Дила дегендерге мыйзам чегинде колдонуш керек. Кыргызстанда ушундай адамдар жок кылып атпайбы? Бардак кылып, же налог төлөбөсө, же бир өкмөткө пайда келбесе. Мына мунуларды мына кеп, ар биринен 5000ден алат экен. Азыр мына мунулардан ham алат жолго. Муниципальный же эл каяка басыш керек? Эл менен машинанын арасында жүрүш керекпи? Бизге мусара буларга аябай эле эме болуп атат да, канча жылдан бери ушу сырт тазаланбай жүрөт. Бардак ош базар. Элдер бардагынан келгиси да келбейт. Бут кое турган жер жок. Каалаган жерине тамак аш, каалаган жерине кийим сатышат. Ошол жерде 5 аял бар, ошо 5 аял өз билемдик кылып, ар кандай тачканы коюп, каалагандай баага коюп сата беришет. Ленин районунун акимчилиги Ош базарындагы баш аламан сооданы тартипке салуу иши жүргүзүлүүдө дегени менен базардагы сатуучулар шаар мэриясынын жана милициянын кылган аракеттери эч кандай натыйжасын бербей, базарда дале баш аламандык өкүм сүрүп жатканын белгилешүүдө. Шаардын борборунда турган жерде тазалык сакталбайт. Неге мыйзам сакталбайт? Ушуну биз мэрияга, жогорку кеңешке чейин кайрылдык, чечилбей атат. Булар эмне уюмдашкан бир чоңдорго чейинки жеп алган нерселерди билбейбиз. Ушу жол эч тазаланбайт атына. Мыйзамсыз отурушат, мыйзамсыз акчаларды башка бирлердин чөнтөгүнө кетип атат. Мамлекетке 1 сом налог төлөнгөн жок. Чөнтөгүнө Дирия Кадыркулова Дария менен Дилором Кодырованын чөнтөгүнө кетип атат бардык нерсе. Бул уже беспредел. Качан жолду тазалайсыңар, хакимият? Мэрия, ушу силерде таптакыр бир уят деген нерсе калбады го. Мына кетиребиз, мына тазалайбыз, элге шартты түзүп беребиз деп эле кайра бул жагынан кайра чыгарып коюп атасыңар. 2 сааттан кийин кетирип, 2 сааттан кийин кайра чыгарып коюп атасыңар. Өздөрү эле айтып коюп атат. Азыр биз чыгып турайлы, 2 сааттан кийин кайра чыгабыз, келип 2 сааттан кийин сатып алсаңар болот бизден деп жатат. Бул не деген силерде деген тартип барбы? Ушул жолдорду качан тартипке саласыңар, я? Бишкек мэриясы Ош базарын иретке келтириш үчүн базардын айланасында соода сатык кылууга тыюу салаарын жарыялашкан. Соодагерлер өкмөт үйүнүн алдында митингге чыгышып, сатуучуларды мэрия өкүлдөрү милиция кубалап жатканын айтып, иштөө үчүн шарт түзүп берүүнү талап кылышкан. Шаар бийлиги сатуучуларга муниципалдык базардан орун алууну сунуш кылууда. Бирок алар ал жактагы соода орундарынын ижара акысы кымбат экенин жана чөнтөгүнө туура келбей турганын айтышууда. Сапар Акунбеков, Аскат Ибраимов, 7 канал, Бишкек. Борбордук шайлоо комиссиясы 115 айыл өкмөттүн башчыларын шайлоону бекитти. Мындан сырткары бир топ шаардын мэрлери да шайланат. Ал арада мамлекеттик кадр кызматы айыл өкмөт жана мэр болуучу талапкерлерди да сынактан өткөрүп, муниципалдык кызматкерлердин резервин түзгөнү жатат. Июнь айынын 1-жумасында өтө турчу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчыларын шайлоо кандай өзгөчөлүктөр менен өтөт? Кабарчыбыз кенен айтып берет. Борбордук шайлоо комиссиясы 19 майдагы отурумунда Кыргызстандагы 115 айыл өкмөт башчыларын жана 13 шаардын мэрлерин шайлоо күнүн бекитти. Боршайкомдун маалыматына ылайык, айыл аймак башчыларын шайлоо июнь айынын баштапкы жумасында өтөт. Кайсыл айыл өкмөттүн башчылары шайланат, билип алыңыз. Өткен облусу боюнча Кара Булак айыл өкмөтү 6 июнь, Үч Коргон, Масалиев, Чабай, Марказ жана Орозбеков айыл өкмөттөрү 4-6 июнь, Ак Суу айыл өкмөтү 7 июнь, Сумбула 7 июнь, Жалал Абад облусу боюнча Авлетим айыл өкмөтү 3 июнь, Кызыл Туу 4 июнь, Кара Суу 7 июнь, Кашка Суу 4 июнь, Жергетал 3 июнь, Канышкай 2 июнь, Чаткал 2 июнь, Сумсар 3 июнь, Алабука 3 июнь, 1 май 9 июнь, Көкташ 7 июнь, Акман 2 июнь, Бешикчон 2 июнь, Кеңеш Сейдукум 3 июнь, Талдубулак Могол 4 июнь, Кызылүңкүр 7 июнь, Атай, Көгирим, Каргалык жана Сары Булуң айыл өкмөттөрү 3 июнь, Карадария, Ырыс 2 июнь, Барпы 7 июнь, Сайпитин Атабеков 7 июнь, Каралмак Курманбек 3 июнь, Кыз Көл, Кызыл Туу 4 июнь, Абдулдаев атындагы айыл өкмөт 2 июнь, Кетментөбө 2 июнь, Жаңы Жол жана Абдусүйөркулов 3 июнь, Ичке Сай 3 Терек 4 июнь, Арал 3 июнь, Достук 7 июнь, Масы 2 июнь, Момбек жана Нокен 4 июнь, Сакалды 3 июнь, Шайдан 2 июнь. Ош облусу боюнча Бүлөлүү Ленин 5 июнь, Жошолу Кароол 7 июнь, Жаңылай 8 июнь, Чегават Анаров 5 июнь, Керметоо 8 июнь, Нурабад Төбө Коргон 7 июнь,
Төмойын 8-июн, Жаңарық Жоош 5-июн, Каттаталдық 8-июн, Кашкаркыштак, Кызылкыштак 3-июн, Кызыл Суу 7-июн, Мады 8-июн, Папан 3-июн, Савай 6-июн, Сарай 5-июн, Саргулот 6-июн, Шарк 4-июн, Кыргызата 5-июн, Зулпуев 8-июн, Караташ Мырзаке 5-июн, Найман жана Кулатов 7-июн, Каруул 4-июн, Кызыл Октябрь 4-июн, Жазы 7-июн, Кызылтоо 7-июн, Дөңбулак 8-июн. Ысык Көл облусу боюнча Тоң Күнчыгыш 5-июн, Көлтөр Актерек 7-июн, Түп 5-июн, Кудургу 7-июн, Сару Жээк 7-июн. Чүй облусу боюнча Акбашат 4-июн, Сары Көз Степнин 7-июн, Жайыл Талдыбулак 8-июн, Соснов 4-июн, Чымыргун 3-июн, Алмалуу 3-июн, Кызыл Октябрь 7-июн, Боролдой Дүйшеев 4-июн, Иличев Актуз 5-июн, Чоңгемин 7-июн, Аксуу 7-июн, Первомайский 7-июн, Бештерек Саз 5-июн, Военно-Антоновка Жаңы Жер 7-июн, Аламедин 5-июн. Мындан сырткары 7-июнда өлкөдөгү 13 шаардан мэр шайланат. Айыл өкмөт башчыларын айылдык кеңештин депутаттары шайлайт. Талапкер өзүн өзү көрсөтсө да болот, же жергиликтүү депутаттар сунуштайт. Мындан улам башчыны шайлоодо уруу-урууга бөлүнүү, депутаттар арасында уруш талаш орун алган окуялар жок эмес. Айыл өкмөт болуучу адамдардын жасаган ишине жана аракетине эмес, депутаттар көбүрөөк финансылык кызыкчылыктарга азгырылчу. Алдыдагы шайлоодо бул көрүнүштөрдү жоюу максатында жаңы мыйзам долбоору иштелип жатат. Айыл өкмөтүн аттестациялап, алардын кызматы чечилгенден кийин алардын ордуна биз кимди алып келебиз? Эгерде резерв болбосо, анда баягыдай эле жанагындай өң тааныш деген маселе болуп калат. Ошондого кирип кетпеш үчүн биз биринчи кезекте резервди түзүп, анан айыл өкмөтүнүн башчыларын боюнча кандай эме ошол резервди түзгөндө дагы ошол айыл өкмөтүнүн кызмат башчысынын кызмат ордуна барып атпа, ошого тиешелүү атайын квалификациялык талаптар коюлат да. Жергиликтүү аткаруу органдарынын башчыларын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу жаңы мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосунда жатат. Эгер ал эл өкүлдөрү тарабынан колдоо тапса, бул жолку шайлоо жаңы документке ылайык жүргүзүлөт. Анда айыл өкмөт башчысы жана шаардын мэри болгусу келген адам мамлекеттик кадр кызматынан сынактан өтүп, резервдеги талапкер болуп катталат. Район акимдери эң көп добуш алган адамдарды айыл өкмөт башчысын шайлоодо талапкерликке сунуштайт. Туура эмес тандалган иштей албайт дегенден алысмын. Аны эл тандап, депутаттар тандап атат. Бирок арасында ушундай туура эмес тандалып калып, өзүнүн функциясын, өзүнүн милдеттерин, өзүнүн укуктарын жакшы билет, милдеттерин жакшы билбей, мындайча айтканда райондун акиминин тапшырмаларын мындайча айтканда аткарбоого, же болбосо өзүн билендик кылган учурлар болуп жүргөндөрүн байкап жүрөбүз да. Соңку учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадыр баркы түшүп, эл арасында да сыйын жоготуп баратат. Атүгүл жер сатуу боюнча эң коррупциялашкан мекемелердин катарын толуктоодо. Мындан улам кадыр саясатын жергиликтүү бийликте да жүргүзүү талабы күч. Учурдагы айыл өкмөт башчылары депутаттар менен тил бириктирип, каалаганын жасап көнүп калышкан. Арасында базарчысы, билимдүүсү жана көч адамы да бар. Областтын деңгээлинде комиссия түзүлөт да. Анан областтын деңгээлинде ошол комиссиядан этаптарын өткөн кишилер гана ошого талапкер боло алат. Жаңы мыйзам долбоорун жогорку кеңештин комитети карап жактырып, өткөн жумада добуш берүүгө жөнөттү. Июнь айында өтүүчү айыл өкмөт башчыларын шайлоого колдонулбай калышы мүмкүндүгү айтылат. Эгерде жаңы документ иштеп баштаса, айыл өкмөттүккө талапкерлерди ар бир облустарда түзүлгөн жергиликтүү комиссия сынактан өткөрөт. Руслан Калматов, Шерзат Акембердиев, 7 канал. Кумтур боюнча мамлекеттик комиссия Центра Голд компаниясына коюлган доо арыздар боюнча аталган суммаларды төлөөгө корутунду чыгарган эле. Эгер компания кыргыз тарап койгон экологиялык жана салыктан качуу боюнча доону төлөөдөн баш тартса, мүлкү камакка алынат. Эмне болсо да доону өндүрүп алуу керектигин комиссиянын төрагасы билдирет. Кумтур алтын кенинин ишин камсыздаган жаңы программалык система киргизилет. Бул боюнча кабарчыбыздын материалында. Кумтур алтын кенин мамлекет сырттан башкарууга алган соң, Центра Голд кендеги ишин токтотуп, финансылык эсептерди жапты. Мындан улам өкмөт Кумтурдун ишин өз көзөмөлүнө алып, ишти токтотпоо аракетин көрүүдө. Кумтур Голд компаниясына сырттан башкаруучу болуп дайындалган Теңиз Бөлтүрүк Кумтур эми жаңы программалык система менен иштерин билдирди. Мы работаем не 8 часов. Бүгүнкү күнү биздин алдыбыздагы эң башкы максат кендеги ишти турукташтыруу. Ал үчүн тез арада автоматташтырылган башкаруу системасын калыбына келтириш керек. 15 майда Кумтур алтын кенинин ишин жүргүзгөн бардык программа блоктолгон.
Муну Сентера Голдтун жетекчилиги жасаганы тууралуу негиз жана фактылар бар. Компаниянын киргизген программалык системасынын ордуна жаңы система ишке кирет. Мөңгүлөрдүн жылышын жана карьердин абалын мониторинг кылып турган системанын өчүрүлгөнү эң коркунучтуу. Работал, он будет работать стабильно. У нас Учурда кеңге сатып алууларды жүргүзүү жана айлыктарды төлөп берүүгө каражаттар изделип жатат. Бул үчүн сатып алуулар каржылоо булактарына кыргыз алтындын 20 миллион доллар өлчөмүндөгү дивидендтери кирди. Мындан тышкары Улуттук банкка 29 миллион долларга алтындын биринчи партиясы сатылды. Ошондой эле экономика жана финансы министрлиги менен 25 миллион долларга кредит алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Кумтор Голд компания киргизбей атты. Биринчи сотко берди. Силер кирем дегениңер туура эмес, президенттин указы турат, бул тураттыр. Анан биз баягы омураланып эле кире бербейли деп, алардын сотуна катыштык. Анан биз ошого далилдеп бердик. Бул проверка мурун эле башталган. Биз перепроверка 17-18 жылда перепроверка кылып атабыз. Анан 19-20 жылды кайра текшерип атабыз. Плановый эле. Деп анан сот биринчи инстанцияда, экинчи инстанцияда жардам бергенден кийин, анан биздин налоговый инспекция кирди, текшерип берди. 6 жыл эле биздин иштеп аткан салык кодекс боюнча 6 жылдын ошо эреке салык төлөбөгөн законду, мыйзамды бузган жерлерин алып чыкты. 410 тонна алтын казып атат. Бизге Кыргызстанга калган үлүшү 1 миллион 750 миллиард доллар деп биз ошондо аныктап чыктык да. Бул Кумтөр өзүнүн иштеткен, кенди иштеткен тарап болсо, биз Кыргызстанга 4,5 миллиард доллар калтырдык деп отчет берип атат да. Бул жерде абдан чоң мындайча айтканда суроо пайда болду да. Ошон үчүн дагы биз абдан ошол дагы 3 айга дагы узарттык комиссиянын иштөөсүн мөөнөтүн. Кумтөрдү иликтөөдө мамлекеттик комиссия андагы мыйзам бузуулар, коррупция жана мамлекеттик жетекчилердин катыштыгын териштирип, ортого салып берди. Бирок ошол эле учурда Акылбек Жапаровду анын коллегалары жана Аскар Акаев берген интервьюсунда өзүнүн катыштыгы жана күнөөсү бар экендигин ачык айтып жатат. Кумтөр тууралуу фактыларды айткан менен Акылбек Жапаров өзүнө факт айтпай жатат. Бул тууралуу сураганда эле учкай жооп берүүдө. Мен экономика жана финанс министри болуп туруп, ошолордун баарын далилдеп, 17% акцияны алып келип, 12% салык киргизебиз деген аракетибиз кийин тилекке каршы турмушка ашпай калды, анткени парламент тарап кетип калды да. 2009 жылды биз коргогонда жокпуз. Биз айттык, 2009 жылы бизде бул кенди кайра өзүбүзгө алып ала турган толук мүмкүнчүлүк бар эле. Биз ошол мүмкүнчүлүктөн баш тарттык деп атабыз да. Кенди иштетүүдө милдеттүү түрдө экологиялык мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөөнү сырттан башкаруу милдетине алат. Ал эми айып пулду төлөтүү боюнча эл аралык арбитраждык соттон кийин белгилүү болот. Клара Кудайбергенова, Адилет Чокоев, 7 канал, Бишкек. Өлкөдө акыркы айларда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарынын саны көбөйдү. Алсак, Ош облусунда акыркы бир жуманын ичинде 17 жол кырсыгы катталган. Башкы себептери катары ичкилик ичип рулга отуруу, жогорку ылдамдыкта айдоо көрсөтүлгөн. Мындан улам Ош облусунун аймагында жол кыймылын көзөмөлдөөчүлөр рейдтерди уюштурду. Ошто өзгөчө акыркы айларда адам өмүрүн алган жол кырсыгы байма-бай катталып жатат. Бир жуманын ичинде эле катары менен орун алган 17 жол кырсыгы катталып, 2 жаран каза болгон. Ороз айы бүткөнгө байланыштуу жол эрежесин бузгандар бир аз көбөйүп, ошону менен бирге жол кырсыктары дагы бир аз көбөйө баштады. Ошондуктан азыр өзгөчө биздин атайын талдоонун негизинде кечинде иштен кийин, сабактан кийин, в общем, иш бүткөндөн кийин ушундай жол эрежесин бузгандар, жол кырсыктары көбүрөөк болуп атат. Эмне сагдай машинамды отом? Эмне керек жок? Эмне керек жок? Сиз тозго барасыз. Мен ошодо, мен атым демес бул машина, мен атым демес. Мүмкүн эмес. Мен атым демес бул машина, мен атым демес. Башты ортпагын эми була. Авто кырсыктарынын негизги себеби чектен ашкан ылдамдыкта жана спирт ичимдиктерин ичип унаа башкарууда болуп жатат. Мындан сырткары көпчүлүк айдоочулар жол эрежесин билбей, карама каршы тилкеге айдап, унаалардын кагылышын алып келүүдө. Жол кыймылын көзөмөлдөөчүлөр айдоочу ролдо аталышындагы рейд уюштурушту. Негизги максат адам өмүрүн алган жол кырсыктарынын санын азайтуу. Жол кырсыктарынын келип чыгышынын эң бир себеби бул айдоочулар тарабынан ушул ылдамдыкты ашыргандыгы, сактабагандыгы, ылдамдыкты ашырып, катуу ылдамдыкта келгенден ошол ролун башкара албай,
транспорт каражаттын баягы тең салмактуулугун жоготуп коюп, оодарылып, же болбосо карама-каршы тилкеге кайдап бет маңдай кагылышкан учурда ошол негизинен ошол ролло спирт ичимдигин ичип алып туруп, жолуна кырсыгын жасаган 9 учуру катталды ушул убакка чейин. Ошол спирт ичимдигин ичип айдаган айдоочуларга карата да биздин кызматкерлер күнү түнү иш алып барышууда. Мен куугөтү 5500 сом айыппулу бар. 3 категорияда сизге протокол түзүп берем. Ошону 30 күн 1 айдын ичинде банкка төлөп коесуз, же поштага төлөсөңүз да боло берет. Рейдтин жүрүшүндө бир нече эреже бузууларга күбө болдук. Анда Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаа мамлекеттик номери жок жана карама-каршы тилкеге катуу ылдамдыкта бара жаткан жеринен токтотулду. Айдоочулук куөлүгү жок унаа башкаргандар четтен кезигет. Эреже бузган айдоочуларга протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынды. Ошону мен эле коеюн дедим, азыр жөө кетпейин минип алдым да. Мен алып номерчи. Сага алып берем дедим, баягы жаап коюптур. Ертең тек паспортун алып берейин дедилер. Мен үйгө балдарын күтүп алгандан кетип сүйүнүп минип алдым эле. Бизде балдар жок, балдар менен токтойт элем, ачык элечи. Биздин кызматкерлер Ош областтык наркологиялык диспансерге барып, бул айдоочуну спирт ичимдигин ичип алган, ичпегендиги тууралуу текшергенде, мына бизге ошол врач берип атат. Айдоочу мас абалда депчи. Мына врачтын корутундусу ошол бул дарыгердин корутундусунун негизинде биздин кызматкерлер мына айдоочуга карата протоколдор түзүлүп, мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Мына ушундай кенебестик жол кырсыктарынын санын арбытып жатат. Жарандардын унаа башкаруудагы жоопкерчилигин күчөтүү зарылдыгы жаралууда дешет. Элдерге кайрылып кетилем, мен көбүнчө айдоочуларга, водительдергечи ылдамдыкты ашырбаса деп баарын зарылым, рулда кетип атат. Ичип алган азыр мына орозо бүттү деп эле тоба кылдым. Ичип алган айдоочулар өтө көп болуп атат да. Анан ичип алган аз кезип каттуу кетишет. Анан карама-каршы багытка чыгышат, обгон жасашат. Анан обгон жасаганда айдоочулардын бардыгы өзүнө уверен болушат экен да. Мен айдап өтүп кетем дейт, анан өзү көргөндө успеть этип калып, карама-каршы багыттагы автоунааны сүзүп алып, дытып болуп ошондон көп адам өлүп кетип атат. Ош облусунун аймагында жыл башынан бери 235 жол кырсыгы катталып, 32 жаран көз жумган. Анда 402 жаран денелеринен ар түрдүү жарааттарды алышкан. Эң көп катталган жол кырсыктары Бишкек, Ош жолдорунда орун алган. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош. Ош шаардык милициясында ачык эшиктер күнү өткөрүлдү. Шаардагы ар кайсы мектептерден 100гө чукул окуучулар катышты. Бүтүрүүчүлөр тартип сакчыларынын иш бөлмөлөрү, атайын багыттагы аскердик даярдыгы менен жакындан таанышты. Иш-чара милиция кызматына кадрдык таңкыстыкты жоюу жана жаштар арасында патриоттуулукту ойготуу максатында уюштурулган. Ош шаарындагы номер 19 мектептин окуучусу Асель Момунова келечекте милиция кызматкери болууну кыялданып жүргөн. Бүгүн багытын тактап тергөөчү болууну тандап алганын айтат. Анткени классташтары менен бирге Ош шаардык милициясынын патрулдук, тергөө, атайын багыттагы жоокерлер жана башка бир катар бөлүмдөрү менен таанышып чыккандан кийин ушундай чечимге келген. Иш-чарага ар кайсы мектептерден 100гө чукул бүтүрүүчүлөр катышты. Айрымдары кесипти тандабаса да армия сабында кызмат өтөө керек деген пикирге келишкен. Мурдатан кичине кезинде ойлойт элем, ушундай сонунгенде ойлойт элем, кинолор көргөндөн анан кийин эми эле реально өзүм көргөндөн кийин, реалдуу көргөндөн кийин кызыга баштадым. Ойлоп элем, башка мамлекеттерде гана ал нерселер колдонулат деп көрсө, биздин эле Кыргызстанда колдонулат экен. Биздин эле Кыргызстан алдыңкы өлкөлөрдө турат. Патриоттуулук жактан сезимдер болду. Бул жакта бир эле милициялар Кыргызстандын коопсуздугун карабай, ар бир адам өзүбүздүн коопсуздугубузду караш экенибизди. Ош шаардык милициясында ачык эшиктер күнү өткөрүлдү. Анткени жакында аталган кызматта кошумча штаттык бирдиктер ачылат. Бош орундар жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүндө жана быйыл жаңы система менен ишке кирген патрулдук милицияда каралган. Милицияга довериясы көтөрөлү деген маанide, анан кийин мына бүтүрүүчүлөр азыр в таком моменте стоят, каякка тапшырсак, ким болсок деген эмеде. Ошого биз милицияга тартат элек. Себеби биз коомдук коопсуздукту сакташыбыз керек, патриотизмди күчөтүшүбүз керек окуучулар арасында. Ошол себептен ушундай ачык эшик күндөрдү уюштуруп жатабыз.
Негизги шарт боюнча бир жаш өспүрүм менен иштөөчү милиция бир мектептин жоопкерчилигин алуусу керек. Бирок Ош шаарында кызматкерлердин аздыгынан бир эле тескөөчү 3-4 мектепти карайт. Дал ушул милиция кызматкерлеринин жетишсиздигин жоюу максатында өткөрүлгөн иш-чара 90 окуучуну мекен сакчыларынын катарына тартууну пландаган. Мен иш-чарада көп балдарды көрүп жатам. Араңарда ички иштер кызматында иштөөнү каалагандар чыгат деп ишенем. Ага бүгүнкү биздин иш процессибиз менен таанышканыңарда таасирин берет деген ойдомун. 9-10 класс бул учур жашоонун жаңы этабын баштап, максатты так аныктап алчу мезгил. Определенный толчок. Ачык эшиктер күнү мындан сырткары күч түзүмдөрүнүн чек ара кызматында жыл сайын өткөрүлөт. Негизги максаты бүтүрүүчүлөрдү кыргыз армиясынын катарына тартуу. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош. 7 каналдын кызматкерлери тарабынан даярдалган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Аны мен Айжамал Олжобай кызы алып бардым. Саламатта калыңыздар.